Бүгүнкү коомдук түшүнүктө ыкылас, калыстык башка бир түшүнүк менен орун алмаштырып алды. Калыстык десе, адилеттүүлүктү ойлоп калдык. Соттордун чечими калыс болуш керек. Тагыраак айтканда, адилеттүү болуш керек. Эки тарапты тең канааттандыра турган чечим болуш керек деген нерсени биз калыстык деген нерсени коюп калдык. Бул калыс деген маани эмнени билдирет өзү? Бул адилеттүүлүкпү же андан башка бир категориябы? Ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Ыклас бул мусулмандын ибадатынын, анын кылган амалдарынын, көз карашынын, дүнүйө таанымынын пайдалуу болгон түшүнүк. Тагыраак айтканда, пайдалуу болгон категория. Эгерде мусулмандын жашоосунда, мусулмандын күнүмдүк тиричилигинде, анын дааватында, анын көз карашында калыстык болбосо, ал Аллах субханаху ва таала тарабынан кабыл болбойт. Караңыздар, имандын бар экендигине 3 негизги фактор далил болот. Биринчиси бул адамдын тили менен айткан күбөлүгү. Мисалы, эгер ал мусулман болсо, ла иляха иллаллах Мухаммадур расулуллах, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, жана Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын элчиси деп тил менен айтуу имандын биринчи белгиси. Экинчиси жана ушул келмени, ушул күбөлүктү чын жүрөктөн айтуу. Жана үчүнчүсү ошол айтылган сөзүнө жараша амал кылуу, мусулман болуу, мусулманчылыкты аткаруу. Мына ушул 3 нерсе имандын бар экендигине далил. Ошол 3 нерседен карап туруп, бул имандуу экен, бул мусулман экен, момун мусулман экенде биз чечим чыгарабыз. Жана ошол жараша мамиле кылабыз. Эми калыс, ыклас маселеси. Мына ушул үчөөнүн жүрөк категориясына тиешелүү. Мисалы үчүн, адамдар ла иляха иллаллах Мухаммадур расулуллах дегенде бардыгы көрөт, бардыгы угат бул сөздү. Демек, буга күбөлөр бар. Муну далилдесе болот. Мен айтканын укканмын, мен уккан эмесмин, же болбосо айтат да деген нерселер күбөлүк бере алат буга. Ал эми амалдарында биз көрөбүз. Ал намаз окуганын көрөбүз, ажыга барганын көрөбүз, зекет бергенин көрөбүз. Булар сырткы белгилер болгон үчүн, мына ушул тил менен айтуу жана амалдары менен далилдөө имандын бар экендигин. Бул бизге көрүнүп турган нерсе. Эми чын жүрөктөн айтылып атабы, чын жүрөктөн кылынып атабы, бул купуя адамдын ичиндеги нерсе. Буну биз билбейбиз. Ыклас маселеси мына ушул жерде бекинип турат. Ушул жүрөк маселесине тиешелүү категория ыклас маселеси. Бизде кээ бир ушундай туугандарыбыз бар, мен билемин муну деп айтышат. Мен билемин муну, бул оюнда башка нерсе деп. Мен айтам, сен анын ою эмес, өзүңдүн оюңду билип ал биринчи. Сен өзүңдүн оюңду, өзүңдүн ашказаныңды, өзүңдүн ичек чабагыңда болуп аткан процессти биле аласыңбы бирөөнү коюп? Калыстык жүрөктөгү бар нерсе Аллах субханаху ва таала тарабынан гана билине турган нерсе. Бирла пендеги адамдын жүрөгүндөгүнү билүүгө мүмкүн эмес. Кайсыдыр бир согушта пайгамбарыбыздын бир сахабасы бир кафырды артынан кууп кетип артып, найзаны көтөргөн кезде ла иляха иллаллах Мухаммадур расулуллах деп кыйкырып ийет. Анысына карабай сайып ийет, өлтүрөт. Пайгамбарыбызга бул кабар жеткенде чакырат. Паланча, мен сахабам, сен эмнеге андай кылдың? Расулуллах себеби ал коркконунан эле келме келтирди. Ал коркуп кетип келме келтирди дейт. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: сен эмне анын жүрөгүн ачып көрдүңбү дейт. Окудуңбу анын корккондон айткандыгын? Балким чын ыкластан айткандыр. Дагы бир риваятта келет: эми сен ла иляха иллаллах деген сөздү эмне кыласың акыретте? Кантип жооп бересиң ал сөзгө деп атат. Канттиң сен? Канттиң сен деп ошентип аябай көп кайталады дейт, сахаба айтып атат. Мен исламды азыр кабыл алсам жакшы болор эле. Буга чейин капыр жүргөнүм түзүгүрөөк болор эле деп ошончалык ичимен кейдим дейт. Демек, калыс маселеси бул адамдын жүрөгүндөгү. Бир гана Аллах субханаху ва таала окуй турган амал экен, жүрөктүн амалы экен. Караңыздар, пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам бир хадис келет. Расулуллах айтты: Аллах субханаху ва таала тозоктун отун 3 адамдан баштап жагат деди. Булар шахидтер, шахид, жана илимпоз, жана үчүнчүсү бүт байлыгын Аллах Тааланын жолунда курбандык кылган 3 адамдан тозоктун отун жагат деди. Сахабалар чочуп турду: "Я Расулуллах, кандайча бул? Шахид Аллах жолунда курбан болсо, илимпоз Аллах билимин алган болсо, жана Аллах жолунда курбандык кылган адам болсо, Аллах ушулардан тозоктун отун жандырабы десе, ооба, анткени булар үчөө тең. Эл көрсүнгө, эл уксунга ушул даражага жеткендер деди. Шахид бул сөзмө сөз которгондо күбөлүк.
шахада күбөлүк берүү, ла ilaha illallah Muhammadur Rasulullah деген сөздү күбөлүк берип гана калбастан, ошол сөзүнүн далили үчүн жанын аябай Аллах жолунда чыкты. Күрөштү. Ооба, мен ушул айткан сөзүм чын, Аллах жалгыз, Мухаммад анын пайгамбары, мен аны далилдегеним үчүн, анын жаннаты тозогу бар экендигине далилим бар үчүн мен өлүмгө да даярмын. Мен күбөмүн. Жаным менен күбөмүн ушуга. Малым менен, убактым менен ушуга күбөмүн деп күбөлүк келтирип, ошол жолдо курман болгонду шахид дейт. Endi Allah subhanahu wa ta'ala şol şahittin жүрөгүн окуучу zat жүрөгүндөгүн айтып атат. Жок, ал элдер мени жүрөктүү экен десин деп өлдү деп атат. О али карате, дзюдо, бой без правилда өлүп аткан жок. Аллах жолунда өлүп атат. Аллах жолунда курбан болуп атат. Ичип алып жардан учуп кеткен жок. Же бир жерде бир бычакташып өлгөн жок, кысталашып. Аллах жолунда өтө мертебелүү өлүмдө өлүп атат. Ошонун да жүрөгүндө эл көрсүн бар үчүн тозоктун отун шундан баштайм деди. Экинчиси, илим. Илим исламда өтө аз дектелген категория. Илимдүүлөрдү Аллах Таала айтат, билгендер менен билбегендер тең эмес дейт. Мубарак Кур'ан-ы Карим оку, икра, оку деген билимге таргип кылган аят менен башталат. Мына ушул билимди алган, ушундай бир адамдар ушул билимди суктанууга уруксат берилген, ушу билим үчүн суктанууга уруксат берилген адамдан да тозоктун оту башталып атат. Эмнеге десе, паланча билимдүү экен десин деп билим алган деп атат. Караңдар, ал математика илимдеринин доктору эмес, философия илимдеринин баш айлантма андай-мындайлардын доктору, профессору эмес. Аллах Тааланын жаратуучунун билимин алган заттан тозоктун оту башталып атат. Эмнеге десе анын жүрөгүндө дагы Аллахтын билимин алганына карабай туруп, элдер паланча билимдүү экен десин деген сөз бар экендигин Аллах окуду. Ошон үчүн тозок деп атат. Эми үчүнчүсү, өзү исламда эки эле нерсеге суктанууга уруксат берилген. Суктануу, мындай кыргызча айтканда, ошону аваз кылуу тыюу салынган. Ичи күйдүлүккө өтүп кетиши мүмкүн, хасатка өтүп кетиши мүмкүн, оору, маразга айланып кетиши мүмкүн. Бирок эки гана нерсеге адам табиятында аваз кылуу, суктануу болгондуктан, ошону эки гана нерсеге Аллах Таала бурду, тартиптеди. Алар эмне десе, ушул Аллах жолунда билим алып, аны үйрөткөндөр. Экинчиси, Аллах жолунда бүт байлыгын сарптагандарга суктанууга Аллах Таала уруксат берди. Эгер айлыгыңыздарда, тегереңиздерде ушундай адамдар болсо, суктансаңыздар, бул болот. Эми суктануу дегени менде да ошондой болсо, карачы паланчыны, менде да ошондой болсо деп суктанууга уруксат берилген. Аллах жолунда байлыгын жумшаган адам. Ошондон да, ошол адамдан да баштайм деп атат тозоктун отун. Эмнеге десе, ал байлыгын Аллах субханаху ва тааlanын тарабын жолунда эл көрсүн үчүн жумшады. Шуну Аллах Таала окуду ушу жүрөктөгүн. Демек, жыйынтык чыгаралы. Ал казинолорду курган жок. Ал жанагындай оюн каналарды курган жок. Дискотекаларды курган жок. Арак ичиле турган кафелерди курган жок. Ал Аллах жолунда байлыгын иштети, бирок тозоктун отун ошондон баштайм дейт. Эмнеге десе, жүрөгүндө эл көрсүн деген нерсе бар үчүн. Эми калыстык деген эмне десе, мына ушунун бардыгы жалгыз Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн кылынса гана калыстык болот экен. Калыстык анын көп көлөмүнө карабайт экен, масштабына карабайт экен. Анын калыс ыклас ниети үчүн кабыл болот экен. Эгерде кайсыдыр бир депутатка намзат келип ар бир үйгө 10 койду берсею, мени шайласын десе, ага караганда ошол койду жеп отуруп, ошо Аллахтын ыраазылыгы үчүн деп бирөөнүн калачын түздөп койгон адамдын ыкласы күчтүүлүк кылат экен. Бүгүн биздин мусулман коомунда мына ошо ыклас маселеси чечилбегендиктен биздин кылган дааваттарыбыз, динибизди жеткирүүбүз дагы ушу солгундугу ушундан болсо керек деп ойлодук. Биз коомубузга исламды жеткиребиз десек, биз исламдын өзүн түшүнөбүз десек, ислам менен жашайбыз десек, бизге калыстык керек экен. Бу калыстыкка үйрөнүүнүн жолдору, биз эл көрбөгөн, эл укпаган жерлерде ибадаттарыбызды тургузушубуз керек. Нафил намаздарды көп окушубуз керек. Ушундай бир махфи, эл көрбөгөн садакаларды беришибиз керек.
Бергенибиз 10 сом, мактанганыбыз 100 сом onu реклама кылып. Жок туугандар. Бергенибизди оң колубуз бергенди сол колубуз көрбөгөндөй садакаларды кылышыбыз керек. Мына ошол нерселер Аллах көрүп турса болду. Мага Аллахтын билгени жетиштүү деген деңгээл калыстын туу чокусу. Айтайын дегенибиз ушул.